Миңөрүк айылынын тургуну Тунукбүбү Акылбекова бул жайга 4 баласы, апасы жана 1 туугандары менен келип баш калкалап жаткан. Айылда жолдошу үй жайын, мал жанын карап калган. Кубануу да, коркуу да сезими болуп жатканын айткан каарманыбыз бүгүн айылдаштары менен өз үйүнө кайтууда. Кокус эле качтык. Чын качыш ойдо жок эле, бирок кокус качып, биринчи Баткенге качтык. Анан Баткенди дагы эвакуация кылгандан кадам жайга келип, кийин таныштар менен бул жерге келип калдык да. Анан көпкө чозулат деген ойдо. Үйгө кетип атабыз деп сүйүнүп атабыз бардыгыбыз бала чакабыз менен. Бирок коркуу сезим, конечно, болот экен. Коркуу сезим болуп атат. Эми анткени биринчи күнү болгондон кийин, биринчи жолу болгон жок да бул. Кокус болгон, акыркы жолу качканыбызда кокус болду. Ошондо бардыгыда коркуу сезим бар деп ойлойм. Эми Кудай сактасын, эми мындан дары урушпобосун, тынчылык эле болсун. Баткен облусунан жалпысынан 3000ден ашуун жаран эвакуацияланып келген. Алар Оштогу университеттердин 18 жатаканасына бөлүштүрүлүп жайгаштырылган. Ал эми тамак ашын элден чогултулган азык-түлүктүн эсебинен волонтерлор даярдап берип турушкан. Жарандардын айрымдары өздөрүнүн жеке унаасы менен да кайтып кете башташты. Калгандары ментип атайын уюштурулган транспорт менен жөнөшүүдө. Аларды жолго чыгаарда да сый тамак менен узатышты. Бүгүндөн баштап биз министрдин буйругу менен кайра жеткирүү маселесин көтөрүп башталды. Жеткирүү иш-чарасы. Жеткирүү иш-чарасына Ош шаардык транспорт кызматынан бустар тартылды. Күйүүчү май менен камсыздап биз узатып атабыз. Учурда өздөрүнүн машиналары менен кеткенде да бар жарандар. Алар бир 600дөн ашуун адам кетилет. Калгандарын бүт бардыгын биз ошол үйлөрүнө жеткирүү иш-чараларын жүргүзөбүз. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев чек арадагы абал турукташып калгандыгын жана тургундарды өз үйлөрүнө кайтып жашай берсе болоорун билдирген. Ошондон тарта эвакуациялангандардын көпчүлүгү айылына кайта башташкан. Баткен районунда, Лелек районунда жашаган элдерди ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрүнө кайта берсе болот. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүгү болсо, жергиликтүү бийлик органдары өзгөчө кырдаалар министрлигине чогуу транспорт уюштуруп беребиз. Көчөгө чыгып, ал жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Анын баардыгын биз өзү уюштуруп беребиз. Жана бүгүндөн баштап Кудай буйрса, мамлекетибизде, чек арабызда тынчтык болот деп айтабыз. Белгилей кетсек, азыркы тапта жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүү иштери башталды. Жергиликтүү жарандык коргонуу комиссиялары тарабынан жалпы 622 үй жабыркап, анын 427си жашоого жараксыз, 195и оңдоп түзөөгө муктаж экени аныкталган. Мындан сырткары 11 административдик стратегиялык объектилер, 8 мектеп, 7 бала бакча, 3 ФАП өрттөлгөн. Сыймык Марат уулу, Марыш Шакиров, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.